жылдан баштап иштеп келатабыз. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери биз деле сиздерде болуп новичок болуп келгенбиз. Тоже сиздерде болуп эле жаңы баштап, жаңы жанагындай ар бир эме маркетинг план бардыгыбызга бирдей эле берилген да. Вот ошол ар бир маркетинг пландагы жана статустардын бардыгын багындырып келип, мына 5 жылда биз азыр деген аябай жакшы ийгилик жараттык да. Мен ошондуктан деген силерге прям мырыхыз жөнүндө айтканда прям гордо айткым келет да. Действительно, өтө сонун компанияны өтө сонун убакытта тандап келип атасыздар. Анткени мен эртең буюрса сабакка мени коюшуп керек. Ошол экенде мен 5 жылдан бери маркетинг план боюнча мен эксперт болуп калдым да. Азыр мына бардыгы жалап калат да. Биздин московский командадагылар бардыгы башка компанияга кетип калды, тиги жакталар бул жакка кетип калды депчи. Бирок ишенесиздерби, менин жыйынтыгым боюнча биздин компанияда болгон маркетинг план жок. Мени даже деген могу кететагы продукциялар деле мотивация кылбайт. Мени постоянно айтам да, ушу маркетинг план мотивация кылат. Анткени ушундай маркетинг планда берген акчаны бир дагы компания берген эмес. Балки башка компанияларда иштеп келгендирсиздер да. Менин тааныштарым бар, 20 жылдан бери сетте жүргөн тааныштарым бар да. Бирок биздин компаниядагы лидерлер алып жаткан азыр алдыдагылар $50,000, $60,000 зарплата алып жатат го. 20 жыл иштеп дагы азыркы учурда ошондой статустагы адамдар алган жок да вообще. Мен бир тааныш эжем бар, 20 жылдан бери иштейт ошо сетевой фанат. Прям аны деген чыгара албайсың ал жактанчы. Бирок чоң статустун ээси ал делечи. Бирок мен өткөндө келип сурасам айтат да, айына 300,000 рубль, 400,000 рубль алат дейт да. Это вообще мындай. Шылдыңда элестетсең 20 жылдык өмүрү кетти ошол жака. Балдарын тышталып Москвада жашашты элестетсеңиздер, Кыргызстанда калтырып коюп. Ошончо убактысын, энергиясын, жаштыгын, бүт ден соолугун берди. Бирок дегенчи, ошондой чоң статустагы чоң лидерлергечи 400,000 сом жетпейт да. Мен ошондуктан айтам да, действительно биздин компания за короткий срок өтө чоң доходдорду берет. Квартираларды алышат, машиналарды алышат, миңдеп адамдарды деген эмеге алып барышат, путешествияларга алып барышат да. Вот ошондуктан действительно минимальный вложение, максимальный доход. 5 жылда мына биз деле Гүлшайыр айында болуп чогуу 5 жылда биз деле 10дон ашык өлкөгө саякатка барып кеттик. Кайсы жерде бар экен мисалы компанияга келбеген 10дон ашык өлкөгө саякатка барып. Кече күнү да бир партнердун мага аябай жакшы сөзү жакты. Айтат да неме депчи. Мисалы үчүн американский компанияларда иштегендерге даже ошолорду алып бараткандагы Америкага алып барып туруп, ошол чыккан заводко киргизбейт экен. Потому что Америкада деген жок өздөрүнүн заводу. Кытайда заводдору алардын, американский компаниялардын заводдору Кытайда. Потому что жанагындай рабочая сила арзан, анан деген ошол жактан заказ кылдырат, американский бренд менен заказ кылдырып туруп, американский продукция деп беришет. Элестетсеңиздер, а мен болсо былтыр барып келдим Японияга. Японияга биз прям именно ошол заводдон чыгып аткан продукцияларды өз көзүбүз менен көрдүк. Элестетсеңиздер, головной офисине бардык, ошол жана президенттерине жолуктук. Биздики прям бүт бар продукция жагынан дагы прозрачно да, и маркетинг план жактарынан да прозрачно. И кабинетиңиздерди карасаңыздар уведомленияны бүт бардыгына мынчадан мынча акча берип атат, мындан деп жана канча вид доход берсе ошонун бардыгынан прозрачно көрүнүп атат да. Вот ошондуктан дегенчи, кечээ дагы сүйлөшүп отурганда айттык, бул возможность канташ кыздар. Биз Кыргызстанда отуруп, Америкадагылар алып аткан зарплатаны алып атабыздар. Үй бүлөсүнүн жанында, балдарысынын жанында отуруп эле ошол зарплаталарды алып атабыз. Азыр дагы Али айымдын мага инсайты аябай жакты да. Мен азыр дейт, Кыргызстандан келип эле иштеп атат лидер. Сиздер мисалы үчүн азыр канча зарплата алып иштейсиздер бuyakta? Бир айда? Средний 50,000 сом, 40,000 сомдон 90,000 сомго чейин, 70-80-90. Ал мага айтат да азыр. Мен азыр дейт, эшикке чыгып холодный контракт менен жазып дейт, күнүгө 6,000 рубльдан табатам дейт. Считай дейт, 15 күндө мен 90,000 рубль, бир айда 180,000 рубль. Только эки кишиден контракт жасап эле кылып атам дейт.
кетсеңер. Мына Кыргызстандан келген лидер ошо келип айтат. Мен күнү азыр офиске келип 2 контракттан жасап эле 6 миллион пулдар тапып кетем. Мына сиздерде мегаполис, вообще свободный рынок. Могу жер пустовать эткендечи мен сүйүнөм. Эмнеге дейсиздерби? Сиздердин командаңыздар толтурат ушу жерди. Зачем параллельдер толтурганы? Именно сиздердин командаңыздар отуруш керек ушу жерде. Артыңыздарда. Параллель менен монтип жанагындай имитация бурных действий деп коет го, ИБД деп, как будто алар иштеп атканда эле силер иштеп аткандай болуп эле, жөнүнөн эле жанында отуруп эле, келди кетти болуп эле жанагы 90% волна болуп жүргөн не кереги бар? Андан көрө сиз алып келиңиз ошол команданы, отургузуңуз ушу жерге. Прям ушу жерде полный зал сиздин командаңыз болсун. Элдер наоборот деген бүт бардыгы тең иштеген жок. Сиз биринчи болуп иштеп калышыңыз керек ушу жерде. Сиз алып келип калышыңыз керек ушу жерге. Мен постоянно айтам, эч ким жок. Жок болсо жакшы, сенде возможность көп андан көрө. Ага караганда. Давай андан көрө сен ушу жерге залды сен толтур. Пожалуйста, ушу жерге любой ситуациянын эки жагы болот, кыздар. Значит, кеттиби, силерге повезло. Силерге повезло. Потому что кеткендердин бардыгы кайра келет бир убакта. Бирок алар убакыттан турушат да. Бизде ошондой ситуациялар толтура болгон. Мен азыр кеткен компаниялардын бардыгын салыштырып бере алам. Эртең ошо жерине жеткендечи кайра келишет ушу жерге. Бүт бардыгы келишет. Ишенесиздерби? Бир күн айтасыздар, чын эле билген экен депчи. Потому что мен эмне үчүн азыр деген чоң лидерлер менен иштешип атам да бул компаниядачы. Менин командама деген ошондой эле 18 жыл, 20 жыл иштеген сетевиктер келишкен. Көп чоң лидерлер келишкен да. Мен ойлондум да, менин алар менен параллельно иштеп атам. Мен 5 жылдан кийин, например, мен дагы башка компанияга барып ошо жерде нолдон баштайм беле дегенде ойлондум. Ойлор болуп баштады да менде. Не кылсам, 20 жылдан кийин деле ушул эжелерде мен дагы жаңыдан нолдон баштайм бизнести депчи. Анан ошол суроомо кайра өзүм жооп таптым да. Оказывается, сиздер вообще маркетолог эмессиздер, Конечно. Бардыңар, по-моему, дипломуңар бар болушу мүмкүн. Высший образованный болушуңуздар мүмкүн, бардыңыздар. Бирок бирөөңүздөрдө дагы ошол жакта окуп аткан кезде финансовая грамотностьтен сабак берген эмес. Эч ким берген эмес. Мен мисалы үчүн мугалиммин да, өзүм кесибимчи. Мен мисалы үчүн окуган кезде бизге деген ошону үйрөтчү. Диалог кылып бересиңер, сүрөт менен сабак бересиңер, жанагындай ар кандай түрүндө эмес, сабактардын түрүн. Ошондой кылып сабак берет. Никогда ошол жерден тапкан акчаңды сен көбөйтүп, саякаттап, жакшы үйдө жашап, балдарыңдын келечегин курсаң болот деген сабак болгон эмес. Элементарно мечтать этесиң деген сабак болгон эмес ал жерде биздечи. Вот ошол жерден азыркы учурдагы чоң лидерлер бар. Ошол эркинден аксашат экен да, оказывается. Мен өзүмө ошол жоопту таптым да, потому что элдердин бардыгы именно на эмоциях барышат экен. Азыр Гринлифке кетти, Гринлиф сон болуптур, сонун акча табатыптыр деп чурукка барышты бардыгы тең. Міне ошол эки жерде маркетингин изилдеп барды дейсизби? Эчтекесин изилдеп барган жок. Просто элдер баратат дегенде на эмоциях кетишти ошолордун бардыгы тең. Бирок ал жака барганда эмоциясы ылдый түшкөн кезде жанагы ожидание реальность деп коет го, реальныйга түш келгендечи алар деген уже артка кайта албай калышат. Потому что уже сүзгөндөн кийинчи билет подводныйын ошол жерден. Блин дейт, мен ошол ситуацияны өз көзүм менен көрдүм. Өткөндө бизде дагы бар да, Greenleaf бизде деле ачылган. Өткөндө мен жазылбай эле барып өзүмө бир продукцияларын алам да, шампунь, сонун действительно продукциялар жакшы. Барып калсам, бизде бир ошондой чоң золото деген статустагы эже жазылып атыптыр как раз. Анан акчасын бериптир, ал жака 30 000 сом төгүптүр. Анан биз менен чогуу эле мынтип кассага келип калат да ал эжечи. Анан мага продукция бергиле дейт да. Түйлөр болсо эмне болгон продукция дейт да. А мен силерге азыр акча бербедимби дейт 30 000 сом. Десе эже бул за подписку дейт дегилерчи. Продукцияны алыш үчүн кайра акча бериңиз деп ошентсе. Неге деп түм эле момунтуп кетти да. Бизге элдер көнүп калышкан. Келгенде акча бердимби, продукция бересиң. Көнүп калышкан. Ал жакта болсочу
только жанагы франшизасына туруш үчүн ошого акча төлөшөт. Анан кайра товар алыш үчүн кайра акча төлөшөт. Ошонучу анан тигилер болсо анан деген эме болуп кетишти дагы айтышты. Жүрүңүз эже тиякта кайра түшүндүрөлүчү. Сизге жана мынтип айтпадыкпы деп ошол экен жана тиги кылчаңдаган боюнча анан деген кайра ар жагына презентация берген жагына кетти да. Анан мен 2-3 күн мурун деген ошол бизде головной офиске барсам, ошол эже бизде эле иштеп атат. Потому что көрүп келдик, кимге айта алат мисалы үчүн 30 миңге сен онлайндан эле системага место аласың деп кимге айта алат элестетсеңер? А бизде 30 миң сомго бул жактан 3 продукция, 4 продукция алып, даже деген акциясы менен продукцияларды алып, ден соолугун оңдоп атышпайбы? Системадан бекер, элестетсеңер, бекер франшиза онлайн магазин алды. Это биринчи эле ситуациясы. А маркетингке келгенде андан дагы эмеси башталат да. Андан дагы башка хуже ситуациялар андан башталат да. Вот ошол экени көргөндөн кийинчи кыздар просто биз дегенчи бул жактан силердин билим алып атканыңар аябай жакшы да. Анткени ар бир билим алган сайын мен, например, жанатан бери сүйлөп атам, менин деле сөзүм баары сиздерге кирбейт, бир 5%, 10% кирет. Бул шаардыкы деле ошол экен. Бирок 5, даже 1%-ин илип калсаңыздар, деп осознанность келсе уже жакшы да ошол экен. Ошол жакшы да. Биз деле ошол экен да үйрөнгөнбүз. Бир жыл сиздерде отуруп угатып анан үйрөнгөнбүз да. Менин утушум ошол болду да. Вот маркетингтерди салыштырып, именно маркетингдин выгодасын көргөн менин ошол эме болду да. И ошол суроону анан өзүмө жооп алдым. Значит, 20 жыл болду сетевойдо жүрсөм, бул эжелер просто на ура келип иштеген эжелер экен. На эмоциях келип иштеген эжелер экен. Андан кирип алгандан кийин уже разочарование болот, уже башка жакты издеп баштайт. Кайра тиги жакка барат. Кайра на эмоциях барышат ал жакка деле. Билим алайын дешпейт ал эжелер, жизнь алайын дешпейт. Только на эмоциях кетишет. Бүттү, анан ал жакка барышат да, кайра эле ошол эки ситуация, кайра эле 5 жылдан кийин тиги жакка, 2 жылдан кайра 2 айдан кийин бул жакка. Ошентип жүрүшүпчү, сетти жаманатты кылгандар ошол да. Сетте акча жок. Сеттин баардыгында ушундай, анан салыштыра берет да. Тиги жакта минус 30% берчи эле го, а эмнеге биякта? Башында эле, башын салыштырышат. Салыштыра беришет. Башын. А тиги жакта муга мындай кылчу эмеспи? А эмне бул жакта бербейт? Мынтип капайт этип келсең, өзү деле эчтеке түшүнбөйт. Элестетсеңиздер, вот ошондуктанчы вообще бул жакка келгендечи жазылганга чейин негизи ойлонуш керек да кыздар. Жазылдыңарбы, уже артка вообще жол жок. Только вперед кетиш керек уже. Значит, көрүп атасыздар, мисалы үчүн азыр результаттарды чоң уже статустар ачылып атат, уже элдердин баары коттедждерди алып атышат, квартираларды алып атышат, автобонустарды алып атышат, за короткий 3-4 жылдын ичинде ошолорду алып атышат. И ошол эки менен анализ чыгарышканда, действительно мен ошол экени кылсам мен жетет экен. Значит, бул жакта чын эле акча бар экен. И тем более продукцияда өзүн-өзү актайт да. Япония дегенде уже любой, азыр кече күнү эле армиянка эже, это Япония, это вообще деп элестетсеңер, Япония деген брендти айтсаңар эле уже элдер артка кетпейт уже. Сразу Япония деген бренд үчүн деле келишет да. И пожалуйста, маркетинг план. Күнүгө алып келсеңер, күнүгө акча чыгарасыңар. Вообще элестетсеңиздер, күнүгө алып келсеңер, күнүгө акча чыгарасыңар. Эч жактан жанагындай подработка издебей эле койгон. Биякта Россияда ушул экиндей аябай модный сөз бар го, мен подработкага кеткем депчи. Эртеден кечке чейин бирөөнүн үйүн тазалап, мусорун чыгарып, актап, сырдап, кечинде жанагы сыгып койгон лимонду выжимать этип, вообще эчтеке жок. Тим эле кирпиктен татса деген жыгылчыдай болуп келесиңер, и ошого деген 1000 рубль, 1,5 миң рубль итоги эде алдап да бербей коюшат акчаларын. Пожалуйста, ишке чыкпа азыр. Азыр задание берейин сиздерге. Жөн эле отурганда эмне сабак окуп, ошол экени результативный кылыш керек. Эчтекеңерди албайсыңар да сыртка чыгып, 2-2 кишиден холодный контракт алып келесиңер бул жакта. Азыр контракт жасайсыз. Ким контракт жасаса, ошол холодный контракт менен бизден силерге берген сонун сюрприз.